Баткендеги болуп жаткан окуя боюнча Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаттары жыйынга чогулушту. Алар Жогорку Кеңештин атынан Тажикстандын парламентине кайрылуу жолдош керектигин айтып жатышат. Ал үчүн эл өкүлдөрү кезексиз жыйынга чогулушу керек дейт. Ал эле эмес, аталган фракциянын 5 депутаты Баткенден кабар алуу үчүн жөнөп жаткандарын айтышты. Биздин максат ошол элибиз бүгүнкү күндө кандай шартка көчүрүлдү. Ошонун мындай көзүбүз менен көрүп, андан сырткары моралдык жактан биз аларга түрткү жардам бололу деген ой менен барып атабыз. Анткени биздин элибиз мындай кырдаалда, оор учурда ар бир жаран бирөөнүн бир жакшы жылуу сөзүнө дагы муктаж болуп калабыз. Ошондуктан биз жок дегенде барып моралдык, анча-мынча материалдык жактан ошол элдерибизге жардам берсек деген ойдо мен ал сунушту көтөрдүм. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев Баткендеги жаңжалдын аркасында үчүнчү күч турушу мүмкүн экенин айтууда, бирок кайсы күч экенин ачыктаган жок. Алар эки эл ортосуна бүлүк салып, геосаясий оюндарды жасап жаткандай түр калтырат дейт. Сырткы күчтөр бар деп ойлойсузбу ушул жерде? Кайра болот атпайбы бул эми чырлар? Эми аны мен так айта албайм, бирок болушу мүмкүн дагы. Бирок провокациялар бар деп эсептейм. Провокациялар бар. Ар кандай эми ал биз билбейбиз, биз органда адамдар эмеспиз, кандай жагда информация бизде так жок маалыматтар. Биз интернет аркылуу силерден берилип аткан маалыматтарды таянып атабыз. Тажик тарап ыңгайлуу учурду күтүп чабуулдарды уюштурууда. Бул атайын жасалган чагымчыл аракет десек болот. Маал менен алар жарандарыбызга психологиялык жактан басым жасашууда. Ушундай ыкмаларды колдоно берсек, тажаган эл жерди таштап көчүп кетет деген түшүнүктөрү бар. Бирок бул жаңылыш тактика. Эчен кылымдардан бери жашап келген элибиз чеп болуп туруп, өз жерин башкаларга тепселетпейт дейт Султанбай Айжигитов. Мен ойлойм, максаттуу түрдө уюштурулган саясат, максаттуу түрдө, мындайча айтканда, провокациялар бул. Планированный бул спецслужбанын эле провокационный иштери да. Ошондуктан жанагы жергиликтүү бийлик менен спецслужбалар бардыгы бир болуп, мындайча айтканда бул Тажикстан жактан мамлекеттик деңгээлде биздин Кыргызстанга каршы жүргүзүп аткан саясатын. Эми берде мындай кылыш керек да, биз бүгүнкү күнгө чейин эме болуп атат да, биз адекваттуу жооп бербегенибизден. Ошондуктан алар бизди жанагы биздин тынчтык жол менен, дипломатиялык жол менен чечелим дегенде, булар мындай боштук катары, слабость катары воспринимать этип атат деген ойдомун да. Анан булар жанагы андан тышкары биз мына 2-3 жылдан бери саясий туруктуулук болбой атпайбы. Ошону менен да пайдаланып, ушул немелерди өздөрүнүн пайдасына чечип алалы деп атат да. Кыргыз-Тажик чек арасындагы төрткөч аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылышты. Болбосо ал жер карта боюнча кыргыздардын жери болгон. Чыр чыгып жаткан айылдарда биздин бала чак өткөн. Тажик эли өзүнчө бир коктуда жашашчу. Кийин жыл өткөн сайын алар кыргыздардын жерлерин, тамдарын сатып алып, акырындык менен отурукташып алышты. Эми болсо биздин жер деп талашууга жол ачып отурат дейт экс-губернатор. Энди бул теги азыр теги төрткөчө деп ат коюлуп калыптыр. Ал мурда Жакөрүк деп койду эле, жалгыз өрүк турат эле. Анан ошол жерге биз 40-чы жылдардын аягында, эсимде 47-чи, 48-чи, 49-чы жылдар, 50-чы жылдар биз мектепте окуп, анан ал жерде биз сайда уй багат элек, кой эчки багат элек, эшекти айдап минип барып, ошо малды багып, ошол жерде дарыяга түшүп, ошол жерде кыргыздын жери эч кандай тажикка тиешеси жок эле. Мачай деген жокор жакта айыл бар эле, Мачайда азыр. Ал кичинекей тажик айыл эле, а тажиктер өзүнүн коргонунан, өзүнүн айылынан чыкпайт эле, кыргыздардан коркот эле, аябай. Согуштан кийинки убакыт Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалды эки тараптуу комиссия иликтей турган болуптур. Учурда абал кече күнкүгө салыштырмалуу туруктуу. Эвакуацияланган эл өзлөрүнүн үйүнө бүгүн кечке кайтып барары күтүлүп жатат. Жоодар Бузумов, Улук Азизбеков, Нур Ньюс, Бишкек.